Талиптер оғандықтарға оқ шығарды, анын кесепетінен 2 адам қаза болып, жарақат алғандар ондоп саналады. Чолпон Атада Евразиялық өкмөттөр аралык кеңешинен кезектеги жыйын өтүп жатат. Айдоочуга кол көтөргөн милиция кызматкери жумуштан алынды. Ал буга чейин бөлүм башчы болуп иштеп келген айтылды. Кыздары кыйын кыргыздын. Балбаны Калмира Билимбек кызы жаштар арасында дүйнө чемпионатында күмүш байге тагынды. Жуманын урунттуу окуялары менен эфирде аптагымы, саламатсыздарбы? Талибан кыймылынын мүчөлөрү Оганстандан улуттук желеген колдоп чыккан митингден катышуучуларына ок чыгарды. Анын кесепетинен 2 адам каза болуп, 12 киши жаракат алганын чет элдеги басылмалар билдиришти. Оганстандагы абал курч бойдон калууда. Талибан экстремисттик кыймылы маалымат жыйын өткөрүп, дүйнө жүзүнө бир катар убадаларды берди. Анда алар аялдардын бардык укук корголорун АКШ менен кызматташкандыгын жана дипломат элчилердин коопсуздугун камсыздай турганын билдиришти. Бирок огандыктар бул убадаларга ишенген жок. Кабулдун аэропортунда дайле башаламандык токтой элек. Өлкөдөн чыгып кетүүнү каалагандар миңдеп саналат. Алар күнү түнү учуучу тилкени айланып кетпей турушат. Аэропорту көзөмөлдөп жаткан АКШнын аскерлери жык жыймат болгон элди таратуу үчүн асманга ок чыгарып, көздөн жаш чыгаруучу газ, жардыргыч заттарды колдонушту. Ал да жардам берген жок. Ал арада Оганстандын вице-президенти Амрулла Салех өлкөнүн убактылуу президенти экенин жар салып, талиптерге каршылык көрсөтүүгө чакырды. Учурда өлкөнүн Панджшер аймагында согуш жүрүп жатканын чет элдик маалымат каражаттары билдиришти. Оганстандын президенти Ашраф Гани учурда Бириккен Араб Эмираттарында жүргөнүн аталган мамлекеттен тышкы иштер министрлиги тастыктады. Өлкө башчы Оган элине өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, ал тургай жакын арада кайтып бараарын айткан. Эске салсак, Ашраф Гани 5 август күнү түштөн кийин Талибандар Кабулга киргенде отставкага кеткенин жарыялап, өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Оганстандан жалпы 42 жаран алынып келингенин маалымдады. Калган кыргыз жарандарын кайтаруу үчүн ар кандай жолдор каралып жатат, дешти министрликтен. Президент Садыр Жапаров Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Чолпон Ата шаарында жолугушту. Президенттик аппараттан билдиргендей, жолугушуу Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында өткөн. Анда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде Евразиялык интеграция жана башка өз ара пайдалуу багыттар талкууланган. Садыр Жапаров учурдан пайдаланып, Никол Пашинянды жакында болгон кезексиз парламенттик шайлоодо өз партиясынын жеңиши менен куттуктаган. Белгилей кетсек, бул Садыр Жапаров менен Никол Пашиняндын алгачкы жолугушуусу. Ошту айдоочуга кол көтөргөн милиция кызматкери иштен бошотулганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Буга чейин соц тармактарга милиция кызматкеринин жолдун каршы тилкесинде унаа айдап бара жаткан видеосу чыккан. Анда тартип сакчысы видеонун авторуна кол салып, уюлдук телефонун тартып алууга аракет кылган. Милиционерден айдоочуга кол салгандыгы боюнча кызматтык иликтөө башталды, дешти тиешелүү органдан. Маалым болгондой, жумуштан алынган тартип сакчысы милициянын номер 1 бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген. Кыргызстандык балбан Калмира Билимбек кызы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында финалга күмүш медаль тагынды. 55 кг салмакта атсалышкан кыргызстандык кыз финалда беларустук спортчу Олеся Гетманова менен кезгелип, бир упай айырмасында жеңилип калды. Эсеп 7-6 эсебинде аяктаган. Белгилей кетсек, мелдеш Башкырстандын Уфа шаарында өтүп жатат. Буга чейин Калмира Билимбек кызы 2019-жылы өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынан да күмүш медальга ээ болгон. Ал эми кыргызстандык балбан Мухаммад Абдуллаев жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Маалым болгондой, Абдуллаев эркен күрөш боюнча 79 кг салмак ченинде килемге чыккан. Ал 3-орун үчүн кармашта казак балбаны Махамбет Нуржоубаев менен күч сынашып 4-1 эсебинде утуп алды. Токиодо өткөн 16-чы паралимпиадалык оюндарга Кыргызстандан 2 спортчу катышат. Аларды министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кабыл алып, алдыдагы мелдештерине ийгилик каалап, жеңишке жетишине тилектеш экенин билдирди. Ошондой эле паралимпиадалык команданын мүчөсү Арстанбек Базаркуловго өлкө жилеген тапшырды. Белгилей кетсек, Токиодо 24 августтан 5 сентябрга чейин 16-чы паралимпиадалык оюндар өтөт. Ага ядро ыргытуу спортунан Арстанбек Базаркулов жана дзюдодон Хаитхон Хусан кызы катышат.
Аптанын өзөктүү окуялары мына ушулар болду. Башка жаңылыктарды vb.kg сайтынан окуп, кабардар болуп туруңуздар. Саламаттаңыздар.